Машина Кейджи каналын көрүүчүлөрү, биз эми спринтер катар жакка келдик. Азыр жүргүнчү ташыган спринтерлер жана жүк ташыган спринтерлердин бааларын билип бергени жана өзүнүн кандай акыбалда экенин тартып көрсөтүп билип берген аракет жасайм. Жаңылык бул спринтерлер жана грузовойлордун орду алмашылып, бул баягы базардын кире бериши дарбазанын жанына келип калды. Эгер базарга жаңы келгендер болсо, мурдагы эски ойдо эмес, ушундай ориентирлеп туруп келип билип алсаңыздар болот. Биз биринчилерден болуп алдыбызга ушул спринтер жолугуп атат. Дельфин. Заводской 23 места дейт. Европадан келген. 2007. Телефон номерлери эсин 777 65 12 00. Азыр ички салонда тартып берген. Двухскатный экен. Оформление кылынган дейт, даяры. Мынандай люк бар, өзүнүкү. Заводской экен, бардыгы көрүнүп турат. Мынанда сиденьяларда ремень безопасности жана баягы подлокотниктер бар экен, ар бир отургучта. Баасын канча деп аттыңыз элеке? 15,5 миң доллар. 6 ступкадан механика коробкасы. Ушул эле жанында дагы бир спринтер Дельфин. Бул да жүргүнчү ташаганга ылайыкташып жасалган иши. Эки миң сегиз, объемы 2.2, телефон номерлери эсин. Ички салонуна кайрылсак, могу торпедасы под мебель жасалыптыр. Так, 2 люк бар. Сиденьялары мында дагы подлокотник бар экен. Ондай монитор дагы бар, мультимедиасы менен. Баасы 14,5 миң доллар деп атат, айтылыш баасы. Дагы бир Mercedes-Benz спринтер Дельфин. Бул бирок аябай сырткы көрүнүш аябай жакшынакай экен. Мындай титановый литый дисктерде хром порогтору дагы бар экен. Буферлери дагы өзүнчө бир башкача. Мындай спортивный видте туманкалары дагы бар экен. Мында светодиодный. Сырткы жагын бир сыйра көрсөтүп берейин. Кагазына кайрылалы 2012, объем 2.7, телефон номерлери эсин 556 68 68 07. Эми бир ички салонда тартып берип коеюн. Так, байкаганыңыздарды бул дагы под мебель, торпедасы өзүнө жакшы тартып турат. Мондай монитор, дисплей, мультимедиасы. Так, сиденьялары ушундай тигилиптир, подлокотник бар экен. 2 люк, потолоктору ушундай жасалган. Ана мондай телевизору бар экен. Баасы 17 миң дедиңиздерби? 17 миң доллар. Mercedes-Benz спринтер. Жүргүнчү ташыганга ылайыкташып жасалган иши. 2002, объемы 2.9, телефон номерлери эсин. Мындай хром порогтору бар экен. Ички салону 2 люк бар. Мындай сиденьялар ушундай жасалгаланыптыр. Баасы 600 миң кеми бар,
Mercedes-Benz Sprinter 313 modelde. Жүргүнчү ташаганга ылайыкташтырып жасалган ич. Жылы канча? 2003. Объемы 2 жетүү? 2. Ага. Так, баасы канча дедиңер? 500 000 сом. Телефон номериңерчи? 552 456 456. Машина кейжи каналы. Арканкы жагынан көрүнүшү. Mercedes-Benz Sprinter Delfin двухскатный экен. Өзү кыска болгону менен. Эки миң тогуз, объемы 2 телефон номерлери эсин. Бул жүк ташыган ташый турган экен. Жабуу экен, ички салонун тартып тура берели, эшигин ачык жакта. Бул ушул грузовой отсек жагы. Канча деп атасыңар? 750 000 сом. Бул өзү кыска болгону менен двухскатный экен, жакшы. Жүктү көп көтөрөт, оор жүктөрдү. Гиганттар оғандай турат. Ээлери жок экен. Кагаздагы маалымат боюнча силерге көрсөтүп кое берейин. Кызыккандар өзүңүздөр телефонго чалып кое бересиңер. Бул 714 модельби же 814бү? 1994 телефон номерлери. Кагазында 814, өзүндө 714 деп турат. Амал гигант болсо 711 модельде экен. 1991, объемы 4, телефон номерлери. Бул будка гигант дубль кабина. 1996, объемы 4, телефон номерлери. Баасы $14,000 кеми бар экен. Эшигин жаппай тургу, көрсөтүп коелу ичиндагы. Ички салон жүк ташый турган жагы. Мынандай бортовой грузовой бус. Дубль кабина экен, да? Дубль кабина. 1994, объемы 2.9, телефон номерлери. Баасы 250? Да, 350 000 кеми бар дейт. КамАЗ самосвал сурангандарга ээси жок экен. Ошентсе да тартып кое берейин деп чечтим. Телефон номерлери ээси. Бул жүк ташыгыч. Мына Volvo. Аябай чоң эле экен. FL7 моделинде. Интеркулер деп жазылып турат. Так, мынаки кагазында болгон маалымат. Жылы канча бунун? Жылы 1994, мотор 371 tane kova, mostları yan kova. Мосту мотору Хова экен, 370-тиктен, да? Так, баасы $15,000 дедиңиз, кеми бар. Кызыккандар ошо жогоруда көрсөтүлгөн номерге чалыңыздар. Мо КамАЗ самосвал. Баасы 450 000 сом. Балондору жакшы экен. Протекторлары. 1991 телефон номерлери.